Ассаламу алейкум. Facebook колдонуучулар, ассаламу алейкум. Патриоттор партиясы. Биздин азыркы мына экономикабызда, мына социальный турмушубузда бардык жааттардагы болуп аткан ушул көйгөйлөрдүн бардыгын чечиштин бирден бир жолу бул өзүбүздүн өндүрүштү көтөрүш экен, туугандар. Мен көп ойлонуп көрдүм да, көп аябай чукул анализ кылып көрсөм, эгерде туугандар биз бардыгыбыз жапатырмак Кыргызстандан чыккан Мадейин Кыргызстан деген товарга өтө турган болсок, туугандар, принципиально анын сапатына карабай, анын түсүнө, өңүнө карабай, бардыгыбыз суусундуктарды, ушул бардык макаронный баягындай ундан жасалган бардык азыктарды, өзүбүздүн майларга, өзүбүздүн шекерлерге, өзүбүздүн канттарга бар жогун биз өзүбүздүкүн ала турган болсок, мына ошондо биз башка мамлекеттерге, башка бир топторго, башка бир эмелерге биз кызыгыбыз жок болуп калат экен дагы, булар чыгып кетишет экен да. Ошого келгиле туугандар, бардыгыбыз өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан товарлар менен азыктанайлы, мүмкүн болушунча өзүбүздөн чыккан ушул кийим кечектерди кийейли туугандар. Мына мүмкүн болушунча мына бири-бирибизден соода кылганы аракет кылайлы туугандар. Келиңиздер, өзүбүздүн өндүрүштү көтөрүш үчүн бирден бир жолу бул ушул мына орустар айткандай тупо эле барып эле өзүбүздүн товарды ала берели да. Мына ошондо биз өнүгөт экенбиз. Башка эмеси жок экен. Биз баягындай кооз сүйлөп, бир кандай транспарант чыгарбайлы, андай кылбайлы, мындай кылбайлы, экономикалык жактан биз уткура бере турган болсок, биз эч качан өнүгүүгө жолуна түшө албайбыз. Өзүбүздүн гана өндүрүштөн чыккан товарларды ала берели. Мына 1 жыл, 2 жылда Кудай кааласа, ушу өзгөрүү сөзсүз келет да. Келгиле туугандар, ошол жолго өтөйлү. Бардыгыбыз өзүбүздүн өндүрүштү сыйлап, өзүбүздүн өндүрүштү баалап, өзүбүздүн гана чыккан товарларга көңүл бөлүп, ошону алып жеп, ошого аракет кылайлы туугандар. Башка жолу жок экен.